биз да аябай кубанычта болуп келип атабыз. Анткени Лондон Fashion Week форматында өтүп аткан мода жаңылыгына биз келе элек болчубуз. Биринчи Англияга биринчи жолу келип атабыз. Мурда Франция, Италия ошол жерлерге көп барчубуз. Бул жерге эми өзүбүздүн баягы чапандын азыр дүйнө жүзүнүн деңгээли менен тең модага тең атышкандай кылып ушул азыр бардыгы тең баягы классикага жакын түрү менен келип атабыз. Кийилбей калган өзүбүздүн Кыргыздын ушунчалык бир жакшы касиети бар чапаныбызды көтөрүп чыксам деп бала кезимде кыялданчумун. Ушул оюма жеттим деп сүйүнөм да, анткени азыр кыргыз эли бүт кийип калды, аны заманбап кылып чыгарып атабыз. Баягы эски нукурачылыгын кармап дагы өзүнүн нукура баягы биздин табигат менен болгон байланышын сактап атабыз. Дүйнө жүзүндөгү мода менен тең алышып калдык го деп ойлойм. Буга эми көп өзгөрүүлөрдү киргиздик, баягы заманбап жактарын же өзүнчө бирок ыңгайлуулугун калтырып, модельдерин өзгөртүп атабыз да азыркы заманга ылайык. Ушу өзүмдүн чапан-сардын артынан Кыргызстандын атын, деңгээлин көтөргөнгө аракет кылам. Ошон үчүн бул баягы Кыргызстан үчүн, мен үчүн чоң жеңиш деп ойлойм да. Эми биздин өзүбүздүн кардарларыбыз чапанды мындан да улук сыйлап, биздин баягы улуттук салттуу кийимдерибизди мындан да урматтап баалап, анан бөлөк кийимдерге өтүп кетпей өзүбүздүн кийимди кырмап калса, бул мен үчүн аябай чоң жаңылык болот. Анткени адамдарды байкасаңар, бөлөк жактан көргөндө алар бөлөк маани беришет. Биздин Кыргызстанда балким көп байкабай жүрүшөт. Азыр Лондондун жаңылыгынан болуп калса, анда ого бетерден биздин эле чапанда өзүбүз кийели деген аракет болуп калат. Бул мен үчүн чоң жеңиш болот го деп ойлойм.